Урматтуу партнерлор, кандайсыздар? РБЖрдин экинчи жолу алышым балдарыма Алтын май сонун. Мен азыр баламды чакырам. Балам көптөн бери буну жей элек, муну көптөн бери көрө элек. Азыр кандай реакция кылат экен көрөлү. Берке балам. Гел Мухаммад. Нан карачы, мен сага эмне алып келип койдум, көрчү мынаны. Карачы кандай сонун нерсе алып келип койдум. Өтө туруп келчи кана. Карачы эмне экен? Ойбай, эмне экен? Эмне ал? А? Хемохим. Укпай атам, ал эмне? Кантип ичет аны? Аны кантип ичет? Кана көрсөтчү. Кана көрсөтчү. Ошентип ичеби? Мына ал эмне экен? Ал эмне? Мына ал эмне экен? Катурагы. Эмне ошол эмне? Ошо колуңдагы эмне ошо колуңдагы? Кантип жейт аны? Кана жеп көрчү. Жечи. Сонун бекен? Бары бер эме? Бары ойной бер. Мустафа, Мухаммед, Берке. Карачы мен алып келдим. Бул эмне балам? Ал эмне экен? Базик. Кантип жейт балыкты? Сен тиштат ал балык. Тиштесадым. Болду, все, башка жейсиң. Салып кой. Эртең жейсиң. Эртең сал. Эртең жейсиң. Спасибо, мама. Менин балам ойлогом мынандай бир реакция кылса керек деген, бирок тилекке каршы андай кылган жок. Бирок хемохимди кантип иче турганын, аты хемохим экенин айтып берди, жана балык деп айтып берди. Эми буларды салып коебуз. Күнүгө эртең менен бирди, кечирээк бирди, бир балага 2ден. Мунун ичинде 120 штук 2 айга жетет. Ошондо мен 2 балага берип атам, 2 балага 1 айга жетет. Сонун. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле ушундай сонун продукцияларды, балдарыбызга витаминдерди, өзүбүзгө витаминдерди, иммунитетибизди көтөрө турган бадыларды алып ичели. Атомиде күнүмдүк каражаттар бар да. Кайталап эле айтып атабыз, күнүмдүк каражаттар бар, күнүмдүк жашоодо колдонгон эле продукциялар бар деп атабыз. Мынакей, сиздер дагы ушуларды алып колдонуңуздар. Ким хемохим ичелек болсо сөзсүз алып ичиңиздер. Сиздер ким бизнес кылгысы келсе, ар бир продукцияны алып ичкенге ниет кылыңыздар, аракет кылыңыздар, жасаңыздар. Ошондо сиздердин бизнесиңиздер өсөт. Мисалы, сиз зубная паста алдыңыз, тишиңизди жууп жатасыз. Бирок бир адамды каттадыңыз дагы, сен хемохим ал дедиңиз. Кантип алат ал адам? Сизден сурайт да, кандай экен хемохим десе, билбеймин, алган эмесмин дейсиз. Анан эмне дейт? Сен өзүң албасаң, мен аламбы дейт. Же болбосо ичинен айтат.
Өзү албаганды мен аламбы дейт да. Анан сиз алган болсоңуз, ой, Хемахим сонунда деп Хемахим тууралуу айтып берсеңиз, ал адам да заказ берет. Ниет керек, аракет керек, жасаш керек. Мына ушул 3 гана нерсе бизди ийгиликке жетелейт. Кандай иш болбосун, 3 нерсе бизди ийгиликке жетелейт. Мисалы, сиздин аракетиңиз жок болсо, сизге даяр офиске алып келип отургузуп койсо дагы сиз эч нерсе кылбайсыз. Эч нерсе кылбайсыз. Команда түзүп берип койсо дагы эч нерсе кылбай жүрө бересиз. Ал эми аракет болсо жоктон бар болот. Ал деген жок эле командаңыз 2 адамдан каттап отуруп, 1 адамга айтып отуруп, реклама кылып отуруп, чоң команда пайда болот. Чоң команда бар болот. Ошондуктан аракет кылыңыздар. Мисалы, бардык иште аракет, бардык иште мээнет керек. Команда топтош албетте оңой болбойт, бирок ал дагы сиздин аракетиңизге жараша жеңил болуп кете берет. Мисалы, сиз картошка эксеңиз, картошканы алыш үчүн жерди айдатасыз, анан эгесиз, чаптырасыз, көмдүрөсүз, чөйүн жылдырасыз, сугарасыз, анан пышканда күтүп, пышкан кезде казып аласыз. Анда да жөн эле албайсыз, казып аласыз. Ошол сыңарында эле Атомиде да команда топтойсуз. Сиз деген Атомиге катталдыңыз дагы 10 000 бал кылып койдуңуз, болду, мен айлык алам, качан алам дейсиз да. Жок, ал таптакыр туура эмес да. Сиз эч кандай мээнет кылбай туруп кантип айлык аласыз? Өзүңүз ойлонуп көрсөңүз. Анда деген арам болуп калбайбы? Адам мээнет кылыш керек, көбүрөөк реклама кылыш керек. Көбүрөөк реклама кылыш үчүн өзүңүз биринчи колдонуп көрүшүңүз керек. Мен аке көрүп атасыздар, канчалаган YouTube каналымда видеолор бар. Бардык продукцияларды колдонуп келатам. Лапшасын жеп атам, морская капустасын жеп атам, Хемахимди ичип атам, женьшенди ичип атам, косметикаларын колдонуп атам, кремдердин түрлөрүн колдонуп атам, вокруг глаздын түрлөрүн колдонуп атам. Балдарыма өзүмө рыбый жир, омега, айлютейн, толтура нерселерди алып атабыз. Канды көбөйтө турган, иммунитетти көтөрө турган, сонундарды алып атабыз. Ушулардын бардыгы биздин күнүмдүк жашоодо сөзсүз керек болчу. Мурда аптекадан алсак, базардан алсак, азыр ошол Атомиден алып атабыз. Жана мен ошону башкаларга реклама кылып атам, ошолор аркылуу командам чоңоюп атат дегендей. Мисалы, сиз паста алдыңыз, щетка алдыңыз да, бирок башкаларын колдонуп көрбөдүңүз. Айтып атпаймынбы, бизнесиңиз өспөйт деп. Анан сиз башкаларды күнөөлөп жүрө бересиз. Спонсоруңузду күнөөлөйсүз, башканы күнөөлөйсүз. Жок, аларда күнөө жок. Ар ким өзүнүн бизнесин өзү курат. Сиз бул жерде бизнес куруп атасыз. Ал бизнес сиздин балаңызга өтөт. Небереңизге өтөт, чебереңизге өтөт. Жана балаңыздын небересине, кайра небереңиздин небересине өтүп кете берет. Тукум кууп кете берет, мындайча айтканда. Маркетинг план 100 жылга өзгөрбөгөн. Ошондой сиздин урпаңызга кала турган айлыктар бар да. Мисалы, сиз бир жерде жумуш иштейсиз, Москвадасызбы, Кыргызстандасызбы, ооруп калсаңыз, ал жумушка барбай каласыз. Значит, айлык жок дегенди түшүндүрөт. Ал эми карысаңыз, пенсияга чыгасыз, пенсияны күтүп жашайсыз, пенсияны карап жашайсыз. Атомидечи. Атомиде деле ал жаш кезиңизде иштегенде иштейсиз. Саары кетип кеч келип дегендей, Атомиде болгону үйдө отуруп иштейсиз. Кошумча жумуш кылып иштейсиз. Болгону онлайн иштейсиз. Бирок айлыгыңыз, сиз ооруп калсаңыз дагы, сиз саякаттап жүрсөңүз дагы, сиз тойлоп жүрсөңүз дагы айлыгыңыз түшө берет. Ал эми сиз азыр Москвада иштейсиз, же болбосо врачсыз, анан ооруп калдыңыз, балаңызды бар, мен ордума иште дагы айлыгымды ал десеңиз болобу? Албетте, болбойт. Ошон үчүн Атомиде иштеп калыңыз. Мен врач, мен мугалиммин, мага болбойт, мен деген өзүм ишим бар деп эле коюңуздар. Себеби бул Атоми, бул азыркы кылымдын интернет магазини, азыркы кылымдын бизнеси. Бул өтө сонун дүйнө элине таркап аткан өтө чоң интернет магазин. Күнүмдүк жашоодо адамдар ушул убакка чейин бүт продукцияларды колдонуп келген. Дагы деле колдоно бермекчи, базардан сатып алып. Эми ошону Атомиден алганча айлык алабыз. Мурда базардан алчу элек, бизге эч ким айлык төлөп берчү эмес. Базардан мен бир биби кремди алдым дейли. Кыздарыма ушул сонун экен десем, каерден алдың дейт да. Экинчи ряд 4-чү местодан алдым десем,
ошол жерге барып алышат, бирок эч ким аларга жамага акча төлөп бербейт. Атомиде каяктан алдың десе, Атомиге бекер каттал, каалаган кезде заказ кыл, каалагандай ала бер десеңиз, Атомиден алат. Анан ошол алган товарга бал берет, пиви. Пиви оң жагыңызга жана сол жагыңызга топтолуп отуруп акча болуп чыгат атпайбы? Бирөөдөн бир тыйын сизге калбай атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Бул ушундай сонун бизнес. Андыктан эмне кылат экенбиз? Бекер катталат экенбиз. Күнүмдүк жашоодо керектүү балдарыбызга, ден соолугу үчүн, өзүбүзгө ден соолугу үчүн бадылар, витаминдерди алат экенбиз. Анан адамдарга, анан башкаларга реклама кылып, команда түзөт экенбиз. Ар бири ишти баштаганда ошол иштин шартын түшүнүп алсаңыз, оңой болот, жеңил болот. Мисалы, манты жасаш керек болот. Манты жасаш үчүн эмне керек? Эт манты жасаш үчүн эт керек, пияз керек, камыр керек, жумуртка кошосуз, мурчтар, туз, Эми караңыз, этти кандай кылыш керек? Майда тураш керекпи же мясорубкадан өткөзүш керекпи? Мисалга, ошолордун баардыгын түшүнүп алып туруп, анан кийин даярдап жасайсыз да. Бирок сиз манты жасашты билбейсиз дагы, мен манты жасаймын деп туруп, паланча манты жасап атат, мен да манты жасаймын деп, келип туруп эле туз салбай эле камыр жууруп, картошканы чоң-чоң турап койсоңуз окшошобу? Албетте окшошпойт. Анан сиз ошондой шартын түшүнүп, кандай тураш керек экендигин билип алдыңызбы? Жасаш оңой болот да. Ошол сыңарында эле Атомиде дагы кантип туура команда түзүш керек, кантип реклама кылыш керек, ошонду артыңыздан команданы кантип каттап кетиш керек, ошолорду туура түшүнө ала турган болсоңуз, бизнесиңиз сонун өсөт.